Эт кымбатташынын себеби табылды. УКМК маалымдагандай, Айыл чарба министринин орун басары жана ветеринардык кызматтын директору мал экспортундагы квота бөлүштүрүүдө коррупциялык схема уюштурган үчүн кармалды. Алар кызматтык абалын пайдаланып, мал чарбачылыгы менен алектенбеген адамдарга мыйзамсыз квота берип, аны дыйкандарга жана ишкерлерге акчага сатышкан. Натыйжада 40 миңден ашык бодомал Өзбекстанга мыйзамсыз чыгарылып, эттин кымбатташына алып келди. Учурда кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө.